Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Кечээ күнү Акылай эжекебиздин частный мектеп деп тартканбыз. Буйруса бүгүн эми садиктер боюнча сөз кылмакчыбыз. Бул дагы ошол мектептен алыс эмес жерде жайгашкан, Перова менен Новограддын ортосуна жайгашкан садик. Бул садиктин жанында ошол домдо дагы бир жана аутизм боюнча дагы садиги бар. Ал жакка да деле кайрылсаңыздар боло берет. Школа боюнча деле кайрылсаңыздар боло берет. Бүгүнкү видеодо деле ошол мектепти кичине бир аз ал видеону көрбөгөндөр кичине маалымат болсун максатында кичине айта кетмекчибиз. Бул жерде 1 жаштан баштап ошол 7 жашка чейин мектепке чейинки балдарды дагы окутуп, үйрөтүп, орусчаны үйрөтүп, көптөгөн нерселерди үйрөтүшөт экен. Балалары кандай графиктерде иштешет, условиялар кандай, ошол боюнча кайра эле ошол Акылай эже экөөбүз айтып бермекчибиз эжеке. Амандашып алабыз, кенен таанышып кете беребиз ошондой эле кылып. Саламатсыңарбы, Кыргызбай YouTube каналынын көрүүчүлөрү, дагы эле кайра эле ата-энелер, урматтуу Москвадагы кыргыз калкым вообще. Ооба. Негизи ошол садик боюнча сураганда негизи көп десеңизчи. Кайсыл метрого жакын, каяктарда барыбыз деп сурагандар көп да. Москвада канча жерде точка бар, эми садигиңиз бар Москвада? 3 бар. 3. Кайсы сторону болуп калат? Первого метрода ошо корпус 6 бар, анан 8 ошол анан метро Сходневская бар. Туристская улицада. Анан школа. Школа полимерная да бар, эми да Первода и Кузьмингиде. Кузьмингиде, жакшы экен. Жалпы жонунан бул жерде азыр канча бала жанагы кылдат? Тарбияланып атат ушул жерде? Ар бир группада 15-16 баладан болот. Ясный группа 15-16 и еще средний группа. Наркы корпус 6да 4 жаштан 7 жашка чейинки балдар кабыл алабыз. Аякта ошо подготовка к школе, программа английский бардыгы бар. Анын могу ушул эле мен соседний эшигибизде аутисттердин эме центр. Тили чыкпай калган ошо ЗПР балдар, ошондой диагноздуу балдар болот. Жакынкы эшибизде. Канча жаштан канча жашка чейин алынат ошол жерде? Аерде без разницы. Без разницы. Дошкольного возраста даже. Жакшы экен. Невролог, психолог, дефектолог бардык специалисттер бар ошол жерде. Келип кайрылса болот бирок. Ар бир баланын өзүнчө отдельный шкафтары, аты жөнү жазылган, бөбөктөргө ылайыкташтырып коюлуптур. Шарла дегенде, игрушкалар келгенде ыйласа игрушканы бере койгону дегенде, столдорду көрүп атасыздар. Бардыгы жаш балдар үчүн сүрөттөр, башкалар, чиймелер, кенен тааныштырып көргөзө беребиз эже. Жүрүңүздөр. Жакшы экен. Чоң экен мында, жүгүрүп ойногонго, башкага условиялар жакшы экен, яркий. Так, жүргөй группага келип тааныштырып кетели. Салык болуп атабы бул жакта? Дети играют. Здрасте. Мына. Булар игрушка ойнап атыптыр, азыр. Эми оюнчук жетиштүү экен. Трактору башкасы бар. Көнүп каптыр эже бул жаш балдар. Илебайт көнүп. Мына. Ушул жерде жатат экен. Муну байкылар билебиз. Берге мындай тартылат. Бияқта да бир эмебиз бар. Уктоо бөлмөсү экен мындай айтканда. Бияқта да уктоо бөлмөсү. Бул совсем маленькийлер, годиктер. Годик полторалар ушакта. Оюнчуктун түрү бар экен бирок эже. Оюнчук ал берем деген көңүлдүү адамдар болсо ага деле ооба, ал берсеңер болот. Өзүм эле кошуп койдум мунучу. Телевизорлору бар экен, Вообще телефон бербейт экенсиңер да мындай, же ыйласа дагы. Жок. Жакшы. Ошо телефон родительдерди деле бербешин каалайт элек да. Как столовый. Игрушканын түрү мына. Көрүңүздөр, байкаңыздар. Пособие детский там для занятий. Бар. Могу жерлерде туугандар. Бардыгы ошол балдар үчүн. Бул жагы столовый. Столовойдон келдирипсиздер бирок. Мына караңыздарчы. Детский кресло дагы бар. Баса элек болот 1 жаштагы балдар эже, Баса элек. Өрмөлөп калган болот дем, Ошолорго как раз детский кресло. Негизи мына бала менен иштеш өтө кыйын да, чындыгындачы бир өтө кыйнап коет, мына ошончо бала менен вообще кыйын. Мына бул жакта эми бир байкаңыздар. Бардыгы жаш балдар үчүн. Мына тарелкасы, полный стулдары, полный байкаңыздар. Молодец. Ташбакандан коюп коюптур бул жерге. Балдар алаксын максатта. Караңыздар. Мындай эле көрүп ат коюп алгандыр жаш балдар, Полный соя бар экен. Анан уборный деле жакшы экен. Унитаздар деле мына бардыгы ошол жаш балдар үчүн. Горшоктор могу жерде турат.
полный жанагылар бар экен. Ар бир баланын өзүнүн гигиенический полотенца, постельный белье, все по санпину. У всех отдельный свой. Нормага жооп берет полный, да? Даже горшоктор у всех отдельный, да. Бул жакты көргөзөбүзбү, кандай кылабыз? Там кесиктал болот. Старшая группа вот. Булар күнүгө канча мал укташат, эже? Так, встаем. Кандайсыңар? Уже укташат саат 12. Кандайсыңар? Ким түшүнөт мени? Кана учурашабыз. Салам, кана? Салам. Кандайсыңар? Дай руку. Руку дай. Кеш, свет жандырып коюң. Дай руку. Руку дай. Кандай? Салам. Кандайсыңар? Руку дай. Привет. Как дела? Тебе 4 лет. Тебе тоже 5. Тебе 4. Тебе тоже 5. Ого, молодец. Что учили? Английский? Да. Ого, русский учили? Да. Үйрөттү, полный үйрөттү. А, молодец. Полный бар экен, эже? Орыс малдар деле келет. Многонациональный. Молодец. Молодец. Көрүп атабыз, Тебя как зовут? Алина. Тебя как? Сиина. Тебе? Анна Романовна Чекман. Ого, тебе как? Матвей. Ага. Тебя как зовут? Мива. Тебе как зовут? Молодец. А это зовут Буха. Тебе как зовут? Тебя как зовут? Как зовут тебя? Ой, биздин ойнойын деп атат. Да, пока. Им же интересно. Сүрөткө тартып, башка кылып, кыскасы жыргап ойноп атыптырлар. Молодец. Бир мал уктайт дедиңиз, а? Канча мал тамак берилет, эже? 5 мал тамак. Давай закроем, а? Свет жандырып. Это мен завтрак, потом второй завтрак, подник, ужин, обед. 5 мал тамак. Кандай, графиктер кандай? Канчадан канчага чейин бул жерде болот балдар? Балдар эртең мененки 7-ден баштап, кечки саат 8-ге чейин 13 саат иштейбиз. 13 саат, а? 5-2. Выходнойлор барбы? Выходной, суббота, воскресенье. Суббота, воскресенье. И праздники. Эгер вообще выходной жок иштейм дегендергечи мындай. Анда отдельный оплата менен группа выходной дня иштейт. Андай да возможность бар экен, а? Жакшы. Калтырса болот. Ночко деле карап, Калтырандар бар. көп возможность Отдельный болот, оплата билесиз, менен 12 саат иштейт, калтырса башка болот. Жакшы экен. Оплаталар кандай документтер керек эже? Бул жерде регистрация керек Жок, болсо. регистрация керек жок. Биз частный болгон үчүн бизге просто справка от педиатра, если там прям возможность болсо, анан ата-энесинин копия паспорта керек болот, эми ребенку свидетельство о рождении, чтобы для заключения договора ушулар керек. Же атасы же апасы бирөө эле болсочу, болор эле анда деле берсе? Болот, ооба. Возможность бар. Бар, бирок единственное, кечинде ким алып кетет, ошол адам паспорттун немеси болуш керек да бизде. Доверительное лицо. Жакшы экен. Күндө жетишкендиктерин жанагы кылып берсеңер керек. Кечирээк апасыга үйдөгүлөр көргөзгөнгө деген. Занятиядан кийин алып кетишет эмелерин. Сүрөт тарткандан башкасына. Алып кетишет. Просто бизде биякта воспитательдер, күчтүү воспитательдер турат да. С опытом, опыттары менен, анан диплом менен высший. Канча тарбиялаганга эжекелер бар эми ушул бул жерде? Ар бир группада бирден нянька, бирден воспитатель турат. Анан бизде деген еще неделя 2 раза гимнастика бар. Английский бар каждый день. 4 жаштарга обязательно каждый день английский. И тиги корпуста деле каждый день английский бар. Ошо айына 27 миңден башталат, ценасы ошонун ичине баары кирет. Полный кирет. Питаниясы, английский занятия, анан подготовка к школе, бүт баары ошонун ичине кирет. Жакшы. Анан жанагы бул жерде полный эле маалыматты айтып окшойт. Анан наркы мектеп боюнчадан айтып коелук. Мына сентябрда негизи аябай көп мектепке кире албай калды. Өтө көп документти требут этип туруп калды. Язык деп тилди өтө көп требут этип туруп калды ачыгы. Муну деле ошол октябрда эжекелери ушул частный школа ачып, аябай көп кыргыздын балдары окуп атыптыр ал жакта деле. Чындап көрүп сүйүндүк. Ал жерден ошол мектепке кире турган даражага болгондо ошол эле жерден сразу өзүнүн үйүнүн жака көчүрүп алгандар деле бир 15-20сы көчүрүп окуп атыптыр.
Анан могу жерде 2-класста окуп келип Кыргызстандан 3-класс эми мына окуу жок болду. Эч жака калбай койду, айла жок, эми ушул жерде жүрөт. Аны деле мына 3 ай каникул бою окутуп, ошол 4-класска көчүргөнгө аракет кылып. Ооба, ошол 1 классты 3 айда полный маалымат берип туруп эле документини полный даярдап беришет экен. Кыскасы полный возможность бар экен. Онлайн сабактары башкасы полный бар. Репетиторский, да. Байланышыңыздар туугандар, аутизм боюнча кайрылыңыздар, окуу боюнча, мына садиктер боюнча колдон келишинче жардам берип, колдон келишинче көмөгүн көргөзөт. Окуп чыккандар, мектептерде окуп аткандар бар экен, буйруса жетишкендиктери көп экен. Эжекебизге ийгилик каалайбыз. Детский площадка ушул домдун алдындагы жанагы оюн зокторго чыгып ойноп атыптыр. Сопровождение аябай катуу контролдо болот дейт. Ошол ишиңиздерге ийгилик. Бул жерде балдарына берип аткан ата-энелер кандай тарбия берип атат, кандай болот, ошолор боюнча жазып кетиңиздер. Жакшылык күнүрө жолугалык. Бул керектүү видео болду деп ойлоймун. Андыктан группалар менен Москванын контакттары менен статустарын бөлүшүп коюшуңуздарды өтүнүп кетет элек. Ошол ишиңизге ийгиликче дагы жолу. Рахмат. Ооба, номерлерин коюп койду көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.